өзүм айттым, бүгүн жеңилүүгө акым жок деп. Айттым да тиги жакшы эле даярдандыңбы күрөштө защитага десем. Такие сериалы, как Дорама, Гүжүпө не смотрю. Машыгуу учурунда чындап эле 100% күчүн сарптап, бири-бирин чындап катуу урганы менен мен үчүн таң калыштуу болду. Кийинки атаандаш удар дейкен, стойкада жакшы урушат экен. Ырыс келди. 멋있게 Кол жана ачык беттеш өткөрөлү. 화끈하게 싸우자. 저는 운동을 조금 늦게 시작했습니다. Мен спортту бир аз кеч баштагам. 36 жашымда баштап, 37 жашымда Road FC профессионал спортчусу болууга даярдана баштадым. 올해 나이는 45입니다. Учурда жашым 45те. 저는 이제 어릴 때 Мен кичинекей кезимде 17 жашымда биринчи жолу хапкидо деген спортту баштагам. 2001-жылы атайын аскер бөлүгүнө кирип, 5 жыл 3 ай аскер кызматын өтөдүм. Ошол жакта атайын машыгуу, таэквондо жана физикалык көнүгүүлөр менен дене тарбия жөндөмдүүлүгүмдү өнүктүрө баштагам. Ассаламу алейкум. Менин атым Алымсейитов Элдияр. Мен Кыргызстандан болом. 2003-жылкы болом, жашым 20да. Кореяга келгениме 5,5 айдай болуп калды. Окуу менен келгем, студентмин. Языковой курска окуп, азыр колледжге тапшырдым да. Языковойду бүтүп, колледжге тапшырдым. Сентябрдан баштап окуу башталат. 6 ай болуптур келгениме. Башында папам кылдырчу мени. Кичинекей кезимде эле папам кылдырып, 4-класста таэквондого берди. Аякта кичине жарым жылдай катышып, агайыбыз школдо кылдырчу, мектепте аяктан кетип калып, ошо таэквондо чыдалып калып, анан 6-класста кайра самбого бардым. Самбого барып, аяктан жарым жылдай кылып, анан кайра кылбай калдым да. Тренер аяктан да кетип калган. Анан папам 7-класста Fighter Cage залына алып барды. Ошондон бери 7 жылдай ошакта кылдым да. Fighter Cage'де кылдым. Ошактан мындай MMA боюнча. Ошактан көптөгөн ийгиликтерге жетип, чемпион Азия болдум, чемпион мира болдум, призер мира болдум, 1-3 болдум, чемпион мира болдум. Многократный чемпион Кыргызстанданмын. Мен Кореяда жүргөнүмө быйыл 3 жыл болуп калды. 2021-дин аягы келгем, почти 3 жыл болуп атат. Кореяда келгеле ошол зым жана интернеттин кабелин зым чубаттуу заводко келгем. Ал жерде шартка байланыштуу, адамга зыяндуулугу көп болгонуна байланыштуу ал жерден отказ алып, азыр Кореянын Чоңжу шаарындагы пластик чыгара турган заводко иштейм. Пластик чыгарган заводдо завод чоң, ошо жанында да пластик ошо эме дагы бар. Салафан пленка, тепечный, чоң завод. Ичинде 200 сотрудник иштейт. Анын ичинен 200 сотрудниктин ичинен 3 кыргызбыз. Корейстер менен иштешүү башында кыйын болду. Азыр уже 3 жыл болуп калды, көнүп калдык. Такшалып, тилден башында кыйналдык. Азыр деле мындай өтө жакшы билбесек эле, өзүбүзгө керектүү тилди билебиз. Ошол жерде 12 саат жумуш, 4 күн түнкү сменада, 4 күн күндүзгү сменада иштейбиз. Анан 2 күн эс алуу. Бизге суббота, воскресенье деген эс алуу деген болбойт. Бизде смена туура келгенге эс алып, 12 саат иштеп, 4 күн жумуш, 2 күн эс алуу, кайра дем, кайра мет. Ассаламу алейкум. Менин аты жөнүм Мамаш Нурсултан. Мен
Кыргызстандан болом, Жалал Абад областы Нокен районунан болом. Кореяга келип, E9 менен келип, ушул жерде иштеп 2 жыл болуп калды. Буюрса, 2 жылда бекер убактыбызды текке кетирбей, спорт менен кичине алектенели деп аракет кылдык. Ушул аракет кылып, ушул Робот FC-нин залын табып, ушул жерде 1 жыл болуп калды. 1 жылдан бери ошол залда тренировка кылып, ошол жерде любительский бойлорго чыгып мушташ атабыз. Бир 6 бой любительскийде 6 бой мушташтым, 6 бой 4өсүн утуп, 2өсүн утулдум. Бирөөсү өзүм күтүлбөгөн бой болуп калды. Бойдон кийин соперник жок болуп калып, 1 вес жогору болуп калып, ошого чыктым. Негедир урдум. Мен өзүм ойлойм, ургам. Судьялар тартыкпайды го деп, ошондон утулуп калдым. А бирөөсүндө досрочно утулуп калдым өзүм. Assalomu alaykum. Men O'tkirбек Shodmonov. O'zbekiston Andijon shahri xonandaman. Yoshim 25 yoshda. Koreyaga 2021-yil kelganmiz. 2021 sentyabrda kelganmiz. O'qishga kelganmiz. O'quv orqali so'nggi texnikada o'qiymiz. Yarim yil bo'lib qoldi. Odessida trenirovkani boshlaganimizga. Bo'ylarga chiqamiz. 2 marta bo'y o'tkazdik. Xudo xolasa keyingi hafta shanba kuni 3-sini urishamiz inshaalloh. Биякта көбүнчө басымды стойкага жазышат экен да. Биздикилер көбүнчө басымды күрөшкө жазышат. Менин залым өзү көбүнчө басымды эмеге грэплингке жазышат да. Грэплинг кол бут кайрып, ушундай ыкмалар менен. Бирок стойканы да унутпайбыз. Ошо бияка келип акырындан көйнөп атабыз. Буюрса 31-нде бойго чыгабыз. Бияка келип, ротасы залына кандай бар? Мен февралдын 19-нда келгем. Окуу болсо марттын 4-ндө башталмак. Анан жүрүп отуруп, окуу башталды элек болчу. Анан зал издеп жүрдүм. Чунжу шаарына келдим, Кореядан. Ошо зал издеп жүрүп, жужутсу залына бардым. Атын тотам азыр. Жужутсу залына барып, аяктан 1 күн кылып, анан буюрса кийинчерээк келип баштайм деп өзүм ММА зал издеп жүргөм. Анан үйгө барып, анча 2-3 күндөн кийин уже эчтеке кылганга иш жок болуп калды да. Жөн жатмай телефон чукулап, анан аялым айтып калды, аялым менен чогуу келгем. Барып тренировкага барып келбейсиңби, зал издебейсиңби дагы деп. Анан кайра жужутсуга барсам, ал агай айтып калды, мен сага зал таап койдум, биякта ММА зал бар экен деп. Ошо жужутсу залдан так 1-3 километрдей экен да. 3 километр. Менин үйүмөн бир 7-8 километрдей алыс болчу. Аяка велосипед менен барып келип аттым. Ошентип барсам, агай корейцкен. Ошо анан барсам эле 2 кыргыз байке бар экен. Ошону көрүп аягындай сүйүнүп, өзүбүздүкүлөрдү көрүпчү. Ошентип ошакта кылып калдык. Барып ойлонуп аткам, эми кантип сүйлөйм? Жаңы эле окууга келдик да, окууга келгенбиз анан. Эми кантип сүйлөйм, кантип түшүндүрөм деп айтып атсам, барсам ошо кыргызча, корейче билген кыргыз байкелер бар экен да. Көп жылдан бери иштеп жүргөн, 2-3 жылдан бери. Ошентип жолугуп калдык. Айлык маянабыз. Кореянын Вонона менен эсептеп келгенде 3 миллион айлык алабыз. 3 миллион алабыз. Анын канча десем 600 миңдей бир расходубузга кетет. Бул жерде квартира снимать этебиз. Мен машинам бар. Машинага кеткен расходдор бар. Залга келебиз. Нары бери баскан турганыбызга кетет. Тамак ашка кетет. Квартираны өзүбүз төлөйбүз. Үнөмдөп келгенде дагы ошол 600 миңдей кетет. Чисто долларга $1,600 примерно ушундай акчаны гана Кыргызстанга талабаганга мүмкүнчүлүк бар да. Бул жерде баардыгын деле бирдей айлык деп айта албайм. Бизден көп алгандар бар, аз алгандар бар Кореяда. Биздики азырча ушундай. 12 саат биздики эртең менен саат 7:30дан кечки 7:30га чейин. Анан
7:30 болгондо биз сменщик эртерээк атайын сүйлөшүп алабыз. Смендеги адамдар менен кореец болобу, кыргыз болобу, орус болобу, кимиси болсо дагы эртерээк келип бериңизчи, 20 мүнөт суранып, биз өзүбүздүн шартыбызды түшүндүрүп, биз залга барабыз деп. Биз күндүзгү сменада гана залга келе алабыз. 뭐 제가 지금 키르기스탄 선수들의 учурда кыргызстандык спортчулардын машыктырууда али көп нерсеге үйрөнүшүм керек деп ойлойм. Мен дагы Элдияр сыяктуу кыргызстандык спортчулардан көп нерсени үйрөнүп жатам. Кыргызстандын ММА менен Кореянын ММА спортундагы айырмачылыктары өтө көп. Кореяда көбүнчө уруш, күрөш, жиу-джитсу сыяктуу элементтерге басым жасалат. Ал эми кыргызстандык спортчулар бала кезинен эле күрөшкө машыккандыктан алар күрөштө абдан күчтүү. Ошондуктан мен алардан күрөштү үйрөнүп жатам. Ал эми алар менден уруш ыкмалары жана ММА спортундагы тактикалары боюнча үйрөнүп жатышат деп айтсам болот. 제가 일단 느낀 거는 좀 인상 깊게 본 게 약간 헝그리 정신. Кыргыз спортчулардын мен байкаган эң негизги айырмачылыктары бул күрөшкө болгон толук берилгендик жана өмүрүмдү арнайм деген маанай. Алар машыгуу учурунда чындап эле 100% күчүн сарптап, бири-бирин чындап катуу урганы менен мен үчүн таң калыштуу болду. Алар күрөштү чындап жүрөгү менен сезип жатышканын байкадым. Алар жаш кезинен эле Кыргызстандын тоолорунда бийиктикте жашап, жаратылыш шартында жапайы жаратылышта өскөндүктөн, алардын физикалык мүмкүнчүлүктөрү табигый, күчтүү жана жан жаныбарларга да окшоп кетет. Бул алардын согушчан мүнөзүн көрсөтөт жана бул мага да жардам берип жатат. 민족성이 느껴진다. 예, 그래서 저도 운동하는 사람으로서 굉장히 많이 도움을 받고 있습니다. 일단 Кыргызстанда кайсы спорттон баштадыңыз? Кыргызстанда негизи эч кандай эме деле болгон эмес. Кичинекейимде бир аз кызыгуу болгон. Кикбокска 2-3 ай барып, анан ошол майдан таштап Россияда жүрдүк. Россияда 5 жыл убактыбыз Россияда кетти. Ошол азыр эртелиги кечки спорт баары кабыл болгон үчүн жаш өтүп калса да эме калды окшойт деп келдик, бирок жаш өтө элек экен, өзүбүздүн убагыбыз дагы бул кичине тренировка кылып өзүбүздү көрсөтсөк болот, чыдай. Жашта экенбиз. Ошондон бери ошол жакта кылып атам азыр. 5 ай, 6 айдан бери. Биз саат 4кө чейин окуйбуз. 8ден 4кө чейин окуйбуз. Анан эртең 8ден 4кө чейин, анан саат кечки 8ден 10го чейин тренировка кылабыз. Мен тренерибиз өзү пожарный болуп иштейт. Жумасына 1-2 жолу жумушка кетет. Ошол убакта биз тренер айтканда мени алмаштырып турчу деп, ошондо биз 5ден 10го чейин кылдырабыз балдарды. Тренердин ордуна. Окуу тренировка экен да. Окуу тренировка. Каржы маселеси кандай болот? Эч кимге сыр эмес, жумушка чыгып атабыз арбайтка. Жумушка чыгып атабыз, жумушка чыкпаса болбойт. Тренерибиз аябай жакшы адам. Бир да мындай нацис эмес да. Ар бир баарына бирдей мамиле кылат. Жүрөгү менен мамиле кылат да. Ошо. Мусулман болбосо да аябай жакшы адам. Мага болсо тренировканы бекер кылып берип койгон. Жакшы кылып атасың, кыл. Тренер болуп бериптир. Тренерликке дагы акча төлөп турат мага. Жумасына 1-2 жолу чыгам анын ордуна. Кыргызстанда ошо тренерим эле кылдырчу. Анан бияка келгенден кийин мен тренировка кылганымды көрүп туруп, анан кылдыра бер деп айтты да, сен кылдырчы деп. Ошо кичинекей балдарды кылдырат. Бир жумада 1-2 жолу мен кылдырам. Бир жумада өзү 5 жол тренировка. 6-күнү башка шаарга келебиз. Азыр турган Вонжуга келип, бияктагы чемпиондор менен, чоң тажрыйбасы бар байкелер менен чогуу кылып, ошолордон опыт алабыз да. Тренировкалар yaxshi. Ko'p zallarga borib turamiz. Sparingga, Seulga, boshqa Vonjuga, boshqa shaharlarga borib sparinglar qilib turamiz. Yaxshi trenirovkalar zo'r. Qirg'iz bolalar bilan ishda tanishganmiz. Ular zalga borgan ekan. Ularning orqasidan bizdan borib shunaqa qilib zalda yaxshi trenirovka qilib billa hozir boshlayapmiz. Da, xudo xolasa shu bo'yda yutsak, keyingi
Shanba inshaalloh bo'y bo'ladi. 31-kuni yutsak kontrakt tayyor, xudo xolasa. Da, u trenovka qilaman degan bolalar bo'lsa, bemalol biz zalga kelsa, bolalar bor. Trenovka qiladigan bolalar, o'zbek bolalar, qirg'izistonlik bolalar ko'p. Xudo xolasa kelsa, kim bo'lishidan qat'iy nazar trenovka qilib, ana yubitelskiy bo'ylar bo'lsa, yubitelskiy, pro bo'lsa, proga olib chiqadi. Qirg'izistondagi trenirovka men uchun yengil o'tgan. Al жақта ham 12 soat ishlagan uchun Qirg'izistondagi trenirovka men uchun yengil bo'ldi. Al жақта kelib 12 soat жұмыстан keyin bu жаққа тренировкаga kelib дағы 2 soat тренировка полный нагрузкамен тренировка болды. Men uchun Ротовцы Централь Лига деп профессиональный ұйымға чейін, ошоға чейинки тандап алуу Ротовцы Централь Лига деген бар. Ошол жерде урушуп көрдүк. Азыр главный лига Ротовцдун өзүнүн лигасына дагы бир аз баскычтар калды. 1-3 баскычтан кийин главный лигага дагы ойнойбузга жетенде эле калдык. Бойго чыгып, ошол любительский бойго урушпагыла дагы ошол тренердин, кореец тренердин салымы өтө чоң. Бар өзү кореец болгону менен бизге өтө жакшы мамиле кылат. Кыргыздарга, өзбектерге өтө жакшы мамиле кылат. Кайка барса да алып алып, бойго көп жактан бизге поддержка берет. Мындай залга акча бере албай кечигип калсак дагы, бир ай өтүп койсок дагы эме бул такап сурап жүрбөйт да. Ону истегенде берип коебуз. Тренерибиз кореец, ошол жакшы адам, ошол бизди кичине колдоп, өзүнүн эмесин көрсөтүп, жардам берип колунан келишинче. Үйүнө чакырып, тамак алып берип, ушундай кылып турат, семьясы менен жакшыбыз, барыбыз. Жакшы адам негизи, чынында. Ушунча колдоо көрсөтүп, жаңа айтып, улут дин бөлгөндөрү бар, жаман көргөндөрү бар. Жок, бул мусулман эмес болсо дагы мусулмандарга жакшы мамиле кылат. Мени дагы ошол тренерибиз айтып атат, эртерээк аракет кыл, сага да контракт алып берип, сени дагы мушташтырам бул жерде деп өзү ошентип убада берип атат. Мен дагы болгон эмелерге алып барып мушташтырып атат. Азыр биринде бул жерде да бой болот. Ротовцдун өзүнүн любительский бою. Мени ушуга түшөсүң деп айтпай атып, башка жактан контракт бой чыгып калды, любительский. Ал жерде кичине призовый фонду бар экен. Ошол призовый фондко ошол жака жазып койгон. Биринде мен ал жака барып мушташам, Тебүү шаарында. Өзүм жалгыз. Калган залдагы балдар бул жерге келип мушташат. Чуңжу шаарында өзү аз эле кыргыздар аз эле. Ошол спортко кызыккан балдар болсо келип биз менен кылса болот. Башка шаардан деле келип кылса болот. Ошол биз көпчүлүк бир команда болуп чогуу тренировка алган дагы жакшы. Контракт боюнча айтыңызбы? Ротовцдун кандай контракт алып калды, канча жылга? Мен болсо бияка келдим, Кореяга келгенде ошо бир марттын башында тренировкага барып баштадым Ротовцге. Келип баштагандан жок, марттын 3-ü окшойт, 3-ü, 4-ü ушундай келип баштадым. Келип баштаганда эле 13-ü, 16-сы турнир болчу да. Мен айттым, мен профессионалмын, мен шердогум бар, чыксам болобу десем, аяка профессионалдар деле чыга берет деди. Макул деп мен 2 беттеш өткөздүм, ошол жактан уттум. Утсам тренер айтып аткан, сен утсаң сага контракт алып беребиз Ротовц менен деп, анан мен чыгып, аякта орозо болуп урушкам да менчи. Орозо болуп, бирөөнү техникалык нокаут менен, экинчисин муун тукмасы менен уткам. Ошол андан кийин кичине мындай зрелищный болбой калды окшойт, орозо болуп да урушкан матч. Бирок экөөнү тең биринчи раундда бүтүргөм да. Андан кийин дагы бир бой өткөз деди, анан дагы бир бой өткөзсөм, жанагындай боксерский перчатка менен чыгып калдык да. Беркиндей жука перчатка менен киши чыкпай койду. Менин бесиме, анан аны уттум, үчүнчүсүнү утуп, анан 2 ай мурун дагы бой чыкты. Ошол жука перчатка менен чыкты да, мунусунда жука перчатка менен чыгып, экөөнү тең аналар да биринчи раундда утуп, жакшы бой көргөзүп, комментаторлор, Ротовцдун президенти аябай жакшы мындай сөздөрдү айтты да, видеого тартылып атканда.
буга контракт бериш керек болуп калды окшойт. Кыргызстандык мушкер аябагандай мындай жакшы урушат экен, зрелищный урушат экен, күрөш дагы бар экен, стойкасы дагы бар экен деп ошентип контракт берип калышты. Кудайга шүгүр. Дайыма 3 жылга контракт түзүштү. Ошо 2 ай мурун айтылып, биз 1 ай калганда 5 куб баштадым. 13 килограмм кубат атам, 76 болчумун. 76 болуп туруп, азыр 67 ушундаймын да. 13 килограмм, 4 килограммдай калды. Буюрса 6 күн калды бойго. Баарын орду менен жеп, орду менен суу ичип, орду менен тренировка кылып атабыз. Баары Алланын буйругу менен го. Биз себебин кыла беребиз. Алланын алады. Мурун жеңилирээк тренировка кылсак, Элдияр, Алматыга Элдияр келгенден кийин эми ал өзү профессиональный мушкер болгон үчүн бизге эң чоң түрткү болду да. Өзү кылдырат тренировканы бизге. Кээ бирде кореец тренер өзү кылдырат. Негизи Элдияр кылдырат. Бул жердеги СНГдан келген бардыгын Элдияр кылдырат. Ошо кореецтерди дагы мен келип тренировка кылам десе биле салып. Любой убакта келип өзүнүн Инстаграмда баракчасы бар. Ошол менен деле байланышып келсе болот. Болбосо биз менен байланышса деле болот. ОТСнин филиалдары Сеулда, бүт эле Инчондо, Антанда, Пусанда, Тежондо, көп эле шаарларда, Вонжуда филиалдары көп. Бардык эле филиалына барып машыкса болот. Жакында 31 август Алым Сейитов Элдияр бой болот. Профессиональный бой, биринчи контракт. Ошол келип Элдиярды колдоп коштоп кетиңиздер. Жана ошондой эле Кыргызстандан дагы бир мушкерибиз келет. Ал гран-приден мушташат. Элдиярга дагы Рыскелдиге дагы ийгилик каалайбыз. Рахмат сизге дагы чоң рахмат. Алла разы болсун. Кореяда любительский бойдон 5 бой өткөздүм. Баш аягы менен 5 бой. Анан так марттын 31-inde келгенден кийин, 1 айдан кийин Корея өлкөсүнүн жужутсу турнири болгондо, бүткүл Корея өлкөсүнүн. Ошоктон мен 4 беттеш өткөздүм. Үчөөнү мунт укмалар менен, кол кайры укмалар менен жеңдим, бирөөсүн бал менен жеңдим. 4 беттеш өткөздүм да. Ошо чемпион Корея болгом жужутсудан. Көк поястар боюнча. Изденсең табылат экен да. Эмнени көздөп, эмнени изденип келсең, мен Кыргызстандан ошо окуу менен барып, легально жүрөйүн деп, тренировка кылайын деп, мындай башкы максат UFC да. Ошого жетейин деп, мындай изденсең, Алла таалам астыңа чыдай берет экен да. Эмнени издесең, ошого жетип келсиң. Буюрса Аллага таянып, акырынан биз себебин кыла беребиз. Калган Алладан. Чоң рахмат, баарыңарга салам. Катталыңыздар. 일단은 제가 로드 FC 프로 선수로 활동을 하고 있고 Учурда Road FC профессионал спортчусу болуп иштеп жатам. Ошондой эле Элдияр жана башка кыргызстандык спортчулар, мисалы Нурсултан, Уларбек сыяктуу спортко абдан берилген жана чын жүрөктөн машыгып жатышкан үчүн биздин Road FC командасы ушул спортчуларга бардык мүмкүнчүлүктөрдү берип жатат. Алар акырындык менен тырышчаактык жана ишенимдүүлүк менен ийгиликке жетип жатышат. 외국 선수들이 저희 로드 FC에 도전을 했으면 하는 그런 바람이 있습니다. 지금 이제 우리나라의 전국에 키르기스탄 Учурда Кореянын көп жерлеринде кыргызстандыктар ар кандай жумуштарда иштеп жүрүшөт. Ошолор кайсыл жерде болбосун, Road FC залдарына барып, катуу аракет кылып, машыгып, мелдештерде өзүн жакшы көрсөтсө, ким болбосун Road FC'нин профессионал спортчусу болууга толук мүмкүнчүлүгү бар. 해주시면 감사하겠습니다. 네.
이게 끝인지였어요. 네, 우선 이걸로 최종으로 할 건지. что вы будете еще бинтовать и все? Нет, все. 끝이에요. 그치, 그럼 이거 착용할 건지. И сейчас это надевается, да? Да, мы хотим сейчас забрать. А, Чтоб 지금 там 착용을 вам- 해야만 가져갈 수 있어요? 네. А, только вы можете брать это 아직 только 시험 когда 전이거든요. вы надеваете. перед Если выходом. сейчас, да, перед выходом. да, перед выходом. 근데 나중에 최종으로 체크하러 또 와야 돼요. 이게 다 한 건데. 이거 제가 한 건데 이거 받기 전에 또 체크. А, да. Когда вы будете взять это, тогда вы должны получать еще подпись судьи. Ага. qanday yaxshi bosdim Дошел на путь. Көріп отырсыз бойда. Қарап тұрайын ба? Да, сен бола ма? Жаққа тұрып. Да, жаймен боласың. 2,5 болса, жарым сағатта салып, жарым сағатта орай салып. А, бэкпист. 얼굴에 있어요? 자, 에디. 너 예, 알겠어. 그런데 괜찮아. 오케이. 아, 오케이. 이거는 있어요? 이건 돼. 이거 너. 이거 돼. 이거는 얼굴. 예. 선생님, 이제 오늘 오셨어요. 여기. 이거 너 이거 너. 그렇지. 그. 응. 그렇지. 이거. 오케이. 그렇지. Ayo, bratан. Эди. Сергей, не на кого? Потихоньку тебе. Чуть подержу. Что, нога полетит? Да. Ноги полетит. Пару раз. екінші бой. Второй, что ли? Шестой же должен был быть. 피스랑 파워컵 맞잖아요. 파워컵 있어야지. 가져가. 저기 뭐야? 이건 저 가져갔어? 네, 가져가. Это не было удобно. Ты задушить хочешь? Да. Может, лучше. Вообще. Он же тоже чей-то сын. Ой, началось, бля. Он же много килограмм гонял. Вон-то его жалеть не будет, братан. Вот так тут выйдут, никто никого жалеть не будет. 알렘 스테이트 오픈 에디 선수가 출전!
센트럴리그 출신 타격권 그라운딩 올라프 로데프시 춘주 키르기스스탄 알렘세이 톱 에디 이에 맞서는 랭커 시작 168cm 체중 62.5kg 킥복싱 레슬링 베이스 프로 MMA 경력 2승 3패 키르기즈스탄 로데프시 춘주 알렘세이 토프 에디 선수가 승리했습니다. 아, 에디 축하해. 자, 저희 팀 언제 시작했길래? 잘했어. 지금 나이가 21살인데 거의 한 10살 때부터 그
그래서 우리가 저쪽을 어디로 나가야 돼? 이쪽으로. Я чувствую себя очень хорошо после победы. Во-первых, хочу поблагодарить своих родителей, свою папу и маму. Всем спасибо. Они очень меня сильно поддерживают. Еще хочу поблагодарить своего тренера с Кыргызстана. Агай, вам большое спасибо. Его труд очень бесценен. Я с самого детства у него тренируюсь. Сейчас сюда пришел. И здесь тоже, в Корее, тоже очень у меня хороший тренер. Он мне всех поддерживает. А с какой целью? Учиться и тренироваться, покорить Корею. Ага, тогда корейским языком вы занимаетесь? Да. 네? 아, 저 공부도 하고 한국어 공부를 지금 하고 있습니다. 그리고 운동하려고 한국에 왔습니다. 그 로드FC에서는 어떤 목표라든지 그런 거? Какая цель у вас есть в лиге Road FC? Да, хочу стать чемпионом в своей весовой категории. Но мой брат Ким Сучоль сейчас является чемпионом. Как он выиграет пояс Райзена, после него, думаю, он оставит пояс, и я буду покорять его. 자기한테 힘드냐고. Тогда вы считаете, Ким Сучоль сильнее вас? Нет, он мне брат, он мне в этой подготовке очень сильно помогал. Он очень опытный боец. В своей весовой категории, наверное, самый сильный в Азии. Я его очень сильно уважаю. Хочу поблагодарить Road FC. Всем спасибо за такую возможность. И президенту тоже хочу слова благодарности сказать. Спасибо, что мне дали такую возможность. И сейчас, честно, год он занят. Вонджу спортклубу тоже спасибо. 원주 스포츠 너무 감사드립니다. 알겠습니다. 축하드립니다. 준주 스와. 네. 준주 파이팅! 준주 국내예요. 준주 아, 파이팅! 충주 화이팅! 감사합니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 준주 얘기해. 아까 중계한 거 아시잖아요. 아까 중간에 끝난 줄 알았어요. 국내 롯데파이팅 챔피언십 069 2부 글로벌 토너먼트 벤텀급 8강전 먼저 은스케일 드리십 선수가 출전합니다.
100% 프리쇼 아타만 팀 소속 키르기스스탄 르스케 트위시 일본 하나노치 아키라 Сперва приветствую всех. Потому что очень много кыргызских болельщиков пришли поддержать меня. Спасибо большое вам. И сегодня День независимости Кыргызстана. Я поздравляю свой родной Кыргызстан с Днем независимости. Это победа для всему Кыргызстану. Кыргызстанın баарыңыздарды Кыргызстандын 35 жылдык эгемендүүлүк байрагыңыздар менен куттуктайм. Бул жеңишler үчүн биз бул менен токтоп калбайбыз. Биз Кыргызстан жерегин көп жетилдирүүбүз дагы чоң ареналарда. 승리했다고 생각합니다. 이 모든 것은 키르기스탄을 위한 일이라고 저는 생각하고 기분 엄청 좋습니다. 고생하셨습니다. Good job. Thank you. Чуть-чуть надо ему поработать хотя бы, чтобы интриги не было. Я посмотрел его бои, и я знал, что я его досрочно в первый раунд. Ага. Вчера Кирилл говорил мне, что я должен выйти в финал. Он тоже заинтересован боя со мной. Ага. Ну, иншаллах, я очень постараюсь выйти в финал и удержать его. Ага. Иншаллах, я сделаю это, иншаллах. 아하. 어제 김수철 선수가 저에게 말하기를 이제 너 꼭 파이널까지 와서 나랑 싸우자. 왜냐하면은 나도 궁금하다. 너랑 한번 싸워보고 싶다라고 말을 했기 때문에 신의 뜻대로 되겠지만 저도 꼭 그렇게 할 것입니다. 알겠습니다. 혹시 뭐 마지막 한마디 하고서 마무리. 저 이거 궁금한데 한국 드라마를 되게 좋아한다고 얘기 들었는데 한국 드라마 대사 중에 좀 기억나는 거 할 수 있는 거 좀. Что-то вы помните по чуму драмы? Или как слова? Это в детстве по телевизору показывали этот сериал «Дюмонг». Мы ждали этого сериала каждый день, не спали. Короче, не хотели пропустить ни одного сериала. В тот момент «Дюмонг» был самым популярным сериалом. 기억이 있습니다. 저희 지역에서 너무너무 유명했던 드라마입니다. Вчера этот матчмейкер лиги, он не так понял меня. Я смотрю только исторические фильмы корейские и исторические фильмы других стран, Кыргызстана.
А так я не смотрю такие сериалы, как Дорама, Гуджинпё не смотрю. Я только боевики, исторические фильмы смотрю. 아하. 제가 어제 그 김재훈님께 말씀을 조금 잘못 전한 것 같은데, 제가 모든 뭐 꽃보다 남자 이런 드라마까지 다 좋아하는 건 아니고 사극을 좋아합니다. Good. Спасибо большое. 감사합니다. 네. 네. Жақсы. Сонун ака, Құдай бұйырып, мына жеңіс біз жақта болды. Құдай қаласа бұл дағы эле башталыш ака, чоң алды да Құдай қаласа. Болды. Алексей, можно я верну? Спасибо большое за поддержку. Да, давайте сфотаемся. Да. Без проблем. Флага лишнего нет. Вообще, я так... Я думал, был бы флаг, я бы там поставил. Че я это... Можно же пацанам там, чтобы они вместе потом поужинали, что я дам это, да? Ну, чисто от себя побрать. Там, да, берегли. Вот, братья, на это держите, поужинайте, нормально, вкусно. От души большое спасибо. Все, от души, брат. Все, за поддержку от души. Мы очень рады. Спасибо. Вот видите, хоть это тоже корейцы, как мы здесь с Кореей работают. Бишкека, да? Все. Сегодня мы хотели там подарить Кыргызстану. У нас Я уже в пабликах хотел отправить, там, чтобы у вас там уже тоже там был часть. Видите, разницы нету, кто какой национальности. Главное, что вас объединяет, родина Кыргызстан. Давай. Я хочу забрать титул чемпиона России. Этого парня уже победил мой брат Раджаб. Я тоже хочу сделать подобное. Тоже сам хочу сделать. Вызов полка. Он очень сильный соперник. 고생하셨습니다. 시합은 예상대로 진행되었나요? 네. Бүгүнкү беттеш мен күткөндөй эле болду. Биз бул беттешке бокста басым жасаганбыз. 레슬링을 많이 준비하고 오겠습니다. Кийинки беттеш 10 айда болот. Ал беттеште болгон даярдыкта мен күрөшкө көбүрөөк басым жасайм. 데뷔도 많이 한 10월에 Кийинки беттеште кооз мушташкым келет. Ырыс келди. 멋있게 Кооз жана ачык беттеш өткөрөлү. 화끈하게 싸우자. 네. 감사합니다. Ассалаумалейкум бардыңыздарга. Жеңишиң кутlu болсун. Чоң рахмат. Жеңиштен кийин кандай сезимдер болот? Өзүңдү кандай сезип атасың? Эч кандай жаракат алган жоксуң? Өзүмдү аябагында жакшы сезип атам. Эми Кыргызстан байрамында ушу жеңишке болдук да, буюрсачы. Аябай ошончо сүйүнүп атам да. Ооба, соперникти изучать этип аттык. Бир ай болду окшойт айтылганда, соперник 1 ай, 1,5 ай мурун айтылганда, ага чейин бирок 2 ай калганда даярдана бер деп айтылганда, даярдана бер соперник изделип атат деп, анан 1 ай калганда айтылды. Бир сопернигим бойлорум бир айтылып атып, бир 50 жылдай көрдүм окшойт. Карап, оң кол жакшы экен да. Оң оверхенд менен жакшы барат экен, өзү кикбоксер экен. Жакшы даярданыптыр. Күрөшү мурдак акыркы боюнда караганда күрөшү башы мындай слабый болчу да. А мунусунда мен биз кол байлап атып туруп бардык да, текшерилет экен да. Жарайбы. Анан барсам ошол туруптур. Анан тренер да туруптур, анан учурашып айттым да, тиги жакшы эле даярдандыңбы, күрөштөн защитага десем. Ага менден мурун эле айтылган окшойт, 2 ай мурун эле, бой эле сен менен чыгат дегенде эле только күрөш даярдадык дейт да. Аз дагы ошо
күрөшсөм ошо башында туруп кетти. Бирок башынан кое берген жокмун да менчи. Тренер айтты да, могу гран-при болот го. Рыскелди байке катышып аткан. Если ошол жака эле бирөө травма болуп калса кокустан мени кошуп ийет деди ошол жакачы. Рыскелди байкеден башкасына баарына чыга беребиз. Бүгүн бияка келип сага тургандары сага билиндиби? Аябагандай билди. Мен күч берди сага. Мен ойлогон эмесмин ушунча кыргыз келет экен депчи. Аренага чыгып баратып, бер жагымды карасам 3-4 Кыргызстан желеги, биягымды карасам 3-4 Кыргызстан желеги аябагандай мындай неме берди да, дух берди да. Дем күч берип. Мындай вообще уверенныйраак болуп кетесиң да, Кыргызстанда жүргөндөй эле болуп кетет экенсиң да. Чоң дем күч берген. Сонун болду. Ошо өзүм да жакшы восстановление болдум. Бес колагандан кийин өзүм 13 килограммдай коладым. Акыркы күнү аябай кыйналып калгам да. Беске 1,5 саат калган чакты бир күн түнү менен баняда кайнетип чыктым да. 10 мүнөт отуруп кыйналып, сууга түшпөсөң же муздак сууга түшпөсөң эле 10 мүнөт отуруп туруп эле кичине салып туруп эле кайра 10 мүнөт кирген кыйын эле да. Таң атчакта ошентип кайнетип эсимди жоготоюн деп ушундай болду да. Робот F'синин чемпиону бар. Кимсичөл деген. Ошол жака барып даярданып турабыз. Ошол менен иштеп мындай өтө деле күчтүү эмес да. Ошол менен иштеп анан Бесиңер окшошпу? бес окшош. Ошондо көз ачылат экен да. Типа мындай андай деле сверхъестественный эчтеке жок турбай, алардын деле 2 кол 2 буту бар деп. Өзүңө мындай ишенич келет. Ушундай болот экен да. Баарыңарга чоң рахмат, келип колдогонуңарга, Кыргызстандагыларга чоң рахмат, көрүп колдогонуңарга. Дагы бир жолу куттайм Кыргызстандын майрамы менен. Ошол баарыңыздарга салам. Менин аты жөнүм Рыскелди Дуйшеев. 2001-жылы 21-сентябрда туулгам. Өзүм Оштон Кара Суудан болом. Шертогум азыр ушунусу менен 11-0 болду. Кудайга шүгүр. Буюрса ушул лиганын титулун алган аракет кылабыз. Гран-приге кандай жатып калдыңыз? Гран-приге ушу тренерим жана Марат Бекмуратов деген менеджер бар. Ошолор жөнөттү, биз макул болдук. Өтө жакшы өттү деп ойлойм. Сен өзүң да айтып кетсең кандай болду? Сен пландагандай эле болдубу же соперниктин тууралуу да айтып кетсең кандай жактары бар экен? Мен пландагандай эле болду, буюрса. Ал дагы кандай десем, вольный экен, эркин күрөш спорт түрү менен машыккан экен. Мен дагы убагында ошо эркин күрөш менен машыккам. Мага да өзүмө да кызык болду, кимдин вольная борьбасы күчтүүрөөк. Кийинки атандаш ударный экен, стойкада жакшы урушат экен. Бирок буюрса жакшылап даярданып, анда утабыз. Кудай буюрса. Мен айылдаш агаларым келишин билет элем, 5-6 мынчалык көп болот деп ойлогон эмес элем. Мен ошо октогонго чыгып кетип атып көрдүм, кыргыздар ошончолук көп экен. Флагтар дагы 5-6 флагтар көрдүм. Ар кыл трибуналардан да. Ошо өзүм айттым, бүгүн жеңилүүгө акым жок деп. Кореядагы мекендештерибизге чоң ыраазычылыгымды билдирем. Агаларыма, досума, Талгат деген агам бар. Мен келгенден бери келип карап жүрөт. Мыктыбек деген досум. Анан айылдаш дагы байкелерибиз бар, улан дагы көп. Аларга да чоң ыраазычылыгымды билдирем. Силерге да чоң рахмат. Иншалла. Рахмат чоң. Ошо Урматбек Болотбек, Рыскелдин тренери болобуз. Бун ушул Робот F'si гран-присине даярдык боюнча айтсак, мындайча айтканда 4 ай даярданды. Биринчи подготовкасын бул ушул Дагестанда Хабиб Нурмагомедовдун школасы бар, ошол жерде баштады. 1 ай ал жерде тренировка кылып, андан кийин Москвада Evolve Gym деген өтө чоң бир жакшы зал бар, ал жерде ошол дүйнөдөгү эң күчтүү боецтер келип тренировка кылат да, ошол жерде экинчи подготовкасын ошол жерде кылды 2 ай. Мындайча айтканда даярдыгы өтө сонун болду, формасы дагы, мындайча айтканда восстановлениясы да жакшы болду.
мындай дейт го, орусча айтканда тяжело в учении, легко в бою дейт да. Ошол нерсе болду. Эмне дегенде канчалык даярдык жакшы, анан мээнетти көп кылсаң, беттеште жеңил болот да. Ошону бүгүн Рыскелди доказать этти. Биринчи келгенде биз анча сезбедик эле, мынчалык көп кыргыздар келет депчи. Бирок алардын келгенин көрүп, угуп, мындайча айтканда аябай толкундандык, мындайча айтканда ответственность алып, мен дагы буга айтып, кыргыздар ушунча эл келип колдоп турат сени деп, мындайча айтканда дух берди. Андан бетер биздин мотивациябыз күчөп, бул жерде да биздин колдоочулар бар экен деп, ушу эң негизгиси бүгүн биздин ушул эгемендүү мамлекет болгонубузга 33 жыл болуп белгилеп атабыз. Өзүбүздүн мамлекетибиз азыр кыргызстандыктар ошого бир белек тартууласак экен, ушул мекендештерге, ушул не только Кыргызстанда, бүт ушул ар жакта жүргөн кыргызстандык мекендештерге ушул жеңишти тартууласак экен дедик эле. Мына Кудай буйруп жеңишке жеттик. Ушул жеңишибизди ошо Кыргызстанга арнайбыз. Кыргызстанга арналат. Жүрө берели ар дайым. Сага да рахмат. Алла таала силерди жолуңарды ачып, ушундай идеябизди колдоп, ушундай чет элде отурдан келип дайыма кыргыздын желегин жөйлөп тургула. Келгилет. Ушул бийлигибизди бекем кармап, ошол Алланын жолунда ар дайым ушундай неме кылып жүрө берелик иншалла. Ошон үчүн баарыбыздарды чакырабыз ушул Алланын жолуга. Алланын жолу эң улуу жол экен да. Халкыбыз бuyakta ошо биздин жигиттерге жамаатка чоң рахмат. Ушундай бuyakта балдардын баарын башын чогултуп, ушундай дастаркан жайып көңүл буруп, тамактарга көзөмөл буруп дегенде биздин жигиттерге ушулар истердин баарына да чогулуп жүргөнүңөргө, сунактуу болгонуна аябай көп кубанып жеке өзүм жамаат бар, жамаатыбыздын артынан өз 8 бала, 4 бала келдик. Сіздерге алыстан келген, Кыргызстандан келді деп рахматымды айтып, берді жүрмесін ішіне тезірек алынып қалды. Бірақ бұл жасырақ скоп әрі кешірістер. Андан бөлек бүгін жеңішке жетішкен біздің мушкерлерге ішіне осы еңбегіміз бар эле. Белегimiz var. Kırgızistan'dan geliyor. Ben